Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде холодец болмокчу. Уйдун этин, ошондой эле шыйрагын алдым. Базардан дароо эле мына ушундай жол менен бөлүп беришти. Жалпы салмагы баардыгы болуп 2,5 килограмм. Үстүнө бир аз көмгүдөй кылып муздак сууну куябыз жана отко коюп кайнаганча күтөбүз. Бирок кайнатпайбыз. Кайнап баштаганда эле баардык көөктөрү үстүнө калкып чыгып баштайт. Ошондо этти жана ошондой эле шыйрактарды кайрадан суудан чыгарып, суусун төгүп салабыз. Дагы этти бир жолу муздак сууга чайкап салдым жана идишти дагы кайрадан тазалап, баардыгын салып, эми үстүнө 3 литрдей муздак сууну куябыз. 2,5 килограмм этке мен 3 литр куйдум. Эгер көбүрөөк суу болсо, албетте холодец эмес, шорпо болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сууну көп куйбайбыз. Этти бир аз көмгүдөй болсо болду. Кайрадан кайнаганча күтөбүз. Кайнап баштаганда эми көөк азыраак чыгат. Көөктөрүнөн тазалап, отту азайтып, жай отто кайнашы керек. Болжол менен 6-7 саат кайнатабыз. 1 аш кашык туз коштум. Эгер туз керек болсо, аягында дагы бир аз кошуп койсок болот. Капкагын жаппайбыз. Эми жай отто кайната беребиз. Эттерди 1 саат сайын алдын үстүнө каратып которуп турабыз. Анткени улам кайнаган сайын шорпо бир аз азая бериши мүмкүн, дагы этти бир аз көнбөй калышы мүмкүн. Андан кийин бир 2 саат кайнагандан кийин 2 сайыз ошондой эле 3 пияз коштум. Пияздын бир кабыгын арчыбай деле койсок болот. Таза жууп салабыз. Ошондо шорпобузга бир аз жылтыраган сары өң берет. 3-4 лавр жалбырагын жана 10 чакты тоголок кара мурчту кошуп дагы кайната беребиз. Өзүңүздөр көргөндөй эле абдан катуу кайнабашы керек. Жай эле былкылдатып кайната беребиз. Капкагын дагы жаппайбыз. Бул жерде азыр болжол менен дагы бир 2 сааттай өттү. 2-2,5 саат кайнагандан кийин союз менен пиязды алып салсак болот. Булар өзүнүн кызматын аткарды. Шорпого баардык даамы чыкты. Андан кийин союзду кооздогонго алып коебуз. Ал эми пиязды жөн гана ыргыта берсек болот. Дагы кайната беребиз. Этти которуп, бул жерде 4 сааттай кайнады эт. Эми дагы бир 2-3 сааттай кайнатсак болот. Албетте эттин көлөмүнө жараша болот. Эгер көбүрөөк эт болсо, көбүрөөк кайнатабыз. 8 саат, 9 саатка чейин кайнатышат. Мен баардыгы болуп 6,5 сааттай кайнаттым. Эми этти чыгарып алабыз. Эң негизгиси, шорпо кайнап жатканда суусу азайып кетти деп үстүнө суу куйганга дагы болбойт. Андыктан сөзсүз түрдө жай отто кайнатабыз, баардык шорпосу бууланып чыгып кетпеш үчүн. Андан кийин шорпону майдараак сүзгүчтөн же марлиден сүзүп алсак болот. Сүзүп алгандан кийин бир аз коюп, үстүндөгү калкып чыккан майлары болсо баардыгын толук алып салсаңыз болот. Же болбосо, эгер майлуу холодецти кааласаңыз, калтырып деле койсок болот. Ал өзүңүздүн каалооңузга жараша. Эт менен шыйрактагы эттердин баардыгын майдалап мен кол менен эле турап алдым. Ошондой эле эт өткөргүчтөн дагы өткөрүп алсаңыз болот. Бирок кол менен тураганда баардык сөөктөрү анча мынча катуу жерлери болсо, алып салганга албетте кол менен жакшы сезилет. Баардыгын майдалап турап алдым. Эттин баардыгын туурап, жакшылап аралаштырып, эми идиштерге куюп даярдай берсек болот. Көптөгөн башка дагы азыктарды кошуп жүрүшөт, бирок мен бүгүн бир гана таза эле эт менен жасайм. Балдар үчүн деп 1-2 кичинекей идишке сарымсак дагы кошкон жокмун. Жөн гана эт жана ошондой эле шорпосун куюп тоңдуруп койдум. Ал эми калган этке 1-2 тишче сарымсакты сүргүчтөн өткөрүп, же болбосо чоңураак туурап деле кошуп аралаштырып койсок болот. Аягында эттин калганын ылайыктуу идишке салып, үстүнө шорподон куюп, шорпону элден көп ашырбай эле куйдум. Андан кийин бышкан сабиз жана петрушканын жалбырактары менен кааласаңыз кооздоп койсоңуз болот. Андан кийин 2 саатка муздаткычка бир аз бети катып, тоңгончо салып койдум.
Эми холодецти 1-2 саат муздаткычка салып койсок, бир аз бети ката түшөт. Ошондо шорпонун калганы бар, ошону сөзсүз түрдө майларынан толук тазалап алып салабыз. Сүзүп алып, майы жок таза шорпону бетине куюп 5-6 саат тоңдуруп, же болбосо түнү менен муздаткычка салып койсок, мына ушундай бети жылтыраган сонун холодецибиз даяр болот. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр жана өзүңүздөрдүн жасоо ыкмаңыздар болсо, кандайдыр бир өзгөчө рецепттериңиздер болсо, сөзсүз түрдө комментарийге биз менен бөлүшө кетиңиздер. Ал эми менин видеом жаксап, пайдалуу болгон болсо, лайк басып жана досторуңуздар менен бөлүшүп коюуну дагы унутпаңыздар. Каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат, абдан кубанычтамын. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.